Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. İslam dininde boza içүүгө болобу шариятыбыз уруксат береби кененирээк токтоло кетиңиз. Мага чейинкилер аябай кенен токтолду да бугачы. Чын, кантип сизге жетпей калган билбейм. Мен өмүрүмдө биринчи жолу бозону жанынан көрдүм. Биринчи жолу жакында. Көргөн эмес элем бозону. Ал бир башкача болот экен, кайнагансып турат экен да, быжы болот. Адам кыжырын келтирип. Шариатта эреже бар. Вастагла бил галаян wa qadafa bizzabet деген. Асты үстүнө мындай аңтарылып кайнап, анан мындай шариктер пайда болуп, тырс деп чертилип калса, бул нерсени ичүү харам. Ушул шарт барбы ошондо? Табылабы ошодо, бозодо? Анда болбойт. Кымызда асты үстүнө чыгып кайнабайт, бирок жөн эле көбүктөнүп турат. Ал ачыйт, ал суусундук катары. Ал бозо мас кылуучу ичимдик катары колдонуп калат, Кудай сактасын. Кредитке буюм алса болобу? Оппо. Жана процент акча берген, алган жагын кандай көз караштасыз, айта кетиңиз. Мен өзү кредит жөнүндө айткан сабагым бар, угуп көргөн эмессиздерби? Мага жакында бирөө келди. Үйүбүздө отура албай, азыр Бишкекке келип, кичинекей бир машинабыз менен ушинтип бар жерге барып бекинип жашап атабыз. Келгенибизге 20 күн болуп калды. Келинчегим мага айтпай кредит алып алган экен. Азыр проценти 12 миллион сомго жетиптир. Үйүбүздү такылдатып бересиңер, болбосо жулабыз, урабыз, өлтүрөбүз дегенен качып келдик деп атат. Мен айткам, башында айткам, ошо сабагымда айткам да, былтыр айтсам керек. Кагылайындар, кредит алганга чейин өзү бир эле проблема болот адам баласында. Эмне? Акча жок болду. Ушул эле. Анан акча жок десең бирөө, сен эмнеге акчаң жагы? Деп силер тойго чакырбай койбойт. Силердин акчаңар жоктугунан кошунаңар эшигин култап, мунун акчасы жок, өтпөгүлө мунун акчасы жок деп эчимге жамандабайт. Акчаң барбы, жокпу, Алланын алдында бир эле жашай бересиң. Болгон ошол. Келинчегиң менен кананча-мынча түйшүккө батып калбасаң, башка түйшүк жок. Мен айткам ошондо. Кредит алганга чейин адам баласында бир эле түйшүк болот. Акчасы жок, май ала албай калды, акчасы жок, тойго бара албай калды. Ушул эле проблема. Туруп турса тойдун дагы көбү болот, бара берет кийин. Кредит алгандан кийин Аллах Таала 99 түйшүктү кошуп берет, баягы түйшүк менен 100 болот дагы, башындагы түйшүк менен. Ошол түйшүктөрдүн ар биринде жашап, төлөй албай өтүп кетет. 99 түйшүк. Мисалы мен эсептеп берейин. Кредит алды. Анын процентин төлөйт. Процентин төлөөнүн өзү бир түйшүк. Элге окшоп жей албайт. Элге окшоп иче албайт. Мындай жай баракат отура албайт. Кредит жөнүндө сөз болгондо ошого тие берет. Тарс деп. Туурабы? Бул бир. Нормада уктай албайсың да. Банктан бирөө келип алган болот. Анан бейтааныш номерлер болсо, болбоду ушул баягылар бекен деп кенендер сүйлөшө албайсың да. Ошого окшош адам болуп калса дагы жүрөгүң бир солк этет дагы жүзүң чымырап кетет. Деп. Ушул эми дуруспу ушул? Ушул дуруспу, кагылайындар. Андыктан кредитке буюм албагыла. Кредит албагыла, кредитке бербегиле, кагылайындар. Бул жөнүндө өтө катуу айткам мен дагы, катуу тийбесин. Уй саап, сүт өткөрөбүз. Сүттүн акчасынан зекет бериш керекпи дейт. Сөз ушул жерде азыр айтып берейин. Сүт сатып, эгерде сиз саап сатканда 1 жылдын ичинде сүттүн акчасын кассага жыйнаганыңызда 136.500 сом болуп, күнүмдүк турмуш тиричиликке киришип кетпей сакталып турса, ошонун 40-тан 1 бөлүгүн бересиз. Ошондой болуп атабы өзү? Болбойт да. Тириликке киришип кетет да. Туурабы? Андыктан кыжырат болбой жеп иче бересиң иншалла. Зекет бериш үчүн сом менен, акча менен 136.500 сомуңуз болуш керек. Уюңуз 30 болсо 1 жашар музоо бересиз. Коюңуз 40-ка жетсе, эчки кой аралаш мисалы. Анда мисалы, мейли кочкор ургачы аралашып деле 40 болсо, 1 кой бересиз. Мусулманчылыкта похорон кандай өтүш керек, ашы, кыркылык деп канча мал союлуп атат. Андан тышкаркы ысырап, корчулук түшүндүрүп койсоңуз, азамат мынеке бар экен го. Токотерин. Мен кече Беловскийге бирөө чакырып, бара жатып сурады. Мен өзгөндөн келдим деди. Өзү жаш бала экен. Досторубуз менен көчөбүздө ушу сүйлөшүп, ушу кандай адам болбосун ушул көз жумуп өтө турган болсо, биз айылдаштары 1 кой соёбуз дагы
Анан кошунасынын үйүндө 3 бөлмөнү даярдап баарын өзүбүз көтөрөбүз деп камылга кылдык. Ушундай кылып келишим түздүк деди. Мен айттым, азаматсың дедим. Ушул жүзөгө аштыбы десем, бизде 2 жаназа болду эле, экөөнү тең ушундай кылдык дейт. Экөөнү тең ушундай кылдык эле, болот экен дейт. Ошол болгонго чейин биздин арабыздан анча-мынча аксакалдар келип, бир коюңар эмне болмок эле, 2 кой сойбойсуңарбы? Деди эле дейт. Жок, биз катуу туруп алдык дейт. Көрсө алар баягы жеп жүргөндөр көбүрөөк жегиси келип атат да, мисалы аркылар. Чынын айтканда, мен силерге нерсени түшүндүрүп берейинби? Азыр баланча өтүптүр, ыраматтылык көз жумуптур десе, кээ биркилердин мынол жерине тың деп мындай сүрөт тартылат дагы. Баа жерде Кашкажырдын сүрөтү тартылып калат. Баягы Том и Джеррини көргөнсүңөр го, мультфильм. Баягы мышык да чычканды да аңдып турганда тооктун эти турат го, мындай сонун болуп чычкан. Азыр кимдир бирөө өтүптүр дегенде кээ биркиде кабырга, чучук, казык карта, сонун бир момундай неме келе атат. Кагылайындар. Сиздин үйүңүздө да бир күн ый болуп калышы мүмкүн. Сиздин үйүңүздө ошондой кайгы болуп калышы мүмкүн. Эми мына ушул аймактын, ушу өрүктүдөгү адамдардын эт жеши үчүн менин атам өлүш керек байткылачы. Менин атамды өлтүрүп эле чей берсеңер болбойбу? Эт жей аласыңар да. Туурабы? Мына айылдын тургундары жебейлөө койгула. Ачыгын айтайын. Жебейлөө сабыр кылып тургула. Ал 3 күндөн кийин чакырат. Эмне союп чакырса чакырат. Козу союбу, эчки союбу. Түй атаңай. Сөк неме, тишкилешпейт го дебей жөн кеткиле жеп. Семизирегин сойбоптур деп. Ар бир адам алына жараша соёт. Бирок ысырапкерчилик болуп калып атат. Эң мыкты нерсе. Мен өткөндөгү сабагымда Баткенге барып, Баткенде атайын бир арабтар келип чоң бир шаарча куруптур. Жетим жесирлерге бир шаарча куруптур. 32 үйбү? 32 үй. Bir үйдө 4 үй бүлө жашайт экен. Ар бирине 3 бөлмөдөн үй берилиптир. Чоңдан айбай чоң салынган. Ошондой үйдөн 32 бар экен. Bir үйдүн ичинде, bir үйдүн 4 жагынан эшик бар экен. Ар бир кишиге 3 бөлмөдөн дааратканасы, душу, ичинде кухнясынан тышкары 3 бөлмө эмеректер менен бериптир. Ошол жерге жетим жесилер кириптир. Ошол жердин намыстуу тың жигиттери мени чакырып ошол жерге сүйлөп бериң деди. Сүйлөгөндөн кийин эми жүрүңчү мына болсо көрүп бериңчи деди. Досторубуз менен дагы 8 жетим жесирди жайгаралы деп мына үй баштадык. Bir үйдүн фундамент дуалы бүттү, ушуга бата бериң, дагы сүйлөп бериң деди. Кимдер берди десем, мага окшош, сизге окшош ар ким эле берип бүтүрүп койдук дейт. Бере тургандар ушундайга бергиле. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям гарант менен кепилдик берип айткан. Ана ва кафилул ятима хакада фил жанна. Пайгамбар мен деп атат. Пайгамбар өзүн көрсөтүп. Жетимди кепилдик алган үммөтү менен бейиште момундай болом деген. Эгерде тиги айылыңыздарда бир жаназа болуп калса, союлган эт, нан, аркы беркини топтоп туруп айылдагы жетимге бере турган болсо, атаңыз, апаңыз бейиштик болду деп эсептей бериңиз. Сиз кепилдик алганыңыз менен. Сиздин баягы сойгон этиңизди былчылдатып, өзү эт союп жеп, жана бирөөгө жедире турган адамдар да келип жеп кетип барбайбы? Муктаждарга бериш керек. Анткени пайгамбар айткан, эң жаман дасторкон кайсыл? Аллах Таалага эң жийиркеничтүү дасторкон. Ал байлар чакырылып, баары төргөтүп, кедейлер астанада босогода же сыртта калып калган дасторкон. Эң мыкты дасторкон, берекелүү, Аллах Таалага жагымдуу дасторкон кайсыл десе, төрдөн жетим менен жесир орун алып, байлар чакырылбаган дасторкон эң мыкты дасторкон деген. Бизде андай болбой атат да. Аким келди. Түзүрө тартсаңар болбойбу? Кайтар деп кайтарып берсеңер го. А бизде, мына жетимдер келген. Жесир бар. Бала бер, мынаны тартып койчу дейт. Туяк болсо деле. Бизде ушундай да. 3 балам бар. Намаз окуй албай, там чоң күнөө кылып атам. Албетте, намаз окуң. Балам 5 жашта баса албайт. Аллах Таалам шифа берсин, бастырат иншалла. Аллах Таала албетте бастырат. Аллах Таала өзү жардам берет иншалла. Дуа кылабыз. Аллах Таала кимдир бирөөбүзгө бир нерсени бере турган болсо, сынап берет. Сынайт. Дуа кылабыз иншалла. Арак саткандардын жазасы Аллахтын каргышы диет ага. Биз каргыштан корккон адамдарбыз да, туурабы? Адамдын каргышы болот, айбандын да каргышы болот. Бабаларыбыз эмне деп келди эле мисалы? Чөптү кордосоң көзгө саят дейт. Чөптүн дагы каргышы бар да жөндөн эле. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям
мүрзөнүн ичиндеги сахабалар айткан, табиандар, мүрзөнүн коросунун ичиндеги чөптү орбогула деген. Орбогула аны. Эмнеге? Анткени ал көк мезгилде, өзөгүндө суу болуп турган мезгилде субханаллах, субханаллах, субханаллах тасбих менен өсөт. Ошолордун айткан тасбихинен улам жер астындагы көмүлгөн кара жерди кучактап жаткандарга Аллах Таала алардан азапты көтөрүп турат. Карабайсызбы? Курап калгандан оруп алгыла, мейли. Ушундай болуп аткандан кийин, ушу чөптү кордосоң көзгө саят болгондон кийин адам баласы, ой Алла. Куранды күндө окуп хатым кылса болобу? 1 жыл болсо, 1 жыл боло жаңы үйрөнүп алып деле окуй берсе болобу дейт. Сонун сура, азамат. Аллахым разы болсун. Куранды күндө окуп хатым кылса кане эми? Мындай кылың. Сиз биринчи Фатиханы абдан жакшы окуң. Менин сизге берер кеңешим ушул. Фатиханы ушунчалык жакшы окуң, таза окуң. Эмнеге дебейсизби? Суратул Фатиха битакатул муслим. Фатиха сүрөсү бул момун мусулмандын паспорты. Паспорты. Кимдин паспорту мыкты болсо, эч кандай кемчилик болсо, ал ар кандай таможнядан өтүп кете береби? Бир эле жерине косяк болсо калабы? Фатихада тажвид эрежеси, созулмалар, ичке, жоон тамгалар ордунда окула турган болсо, башка сүрөлөрдүн баарын ошондой таза окуп чыгып кетет аягына чейин. Ким Фатиха сүрөсүн чала окуй турган болсо, ал Куранды баштан аягына чейин чала окуйт, шуну билгиле. Андыктан Фатихага катуураак көңүл бургула. Ар бир тамган укугун берип, сонун кылып окугула. Шашпай. Андан кийин Нас сүрөсүнө, андан кийин Фалак сүрөсүнө, андан кийин Ихлас сүрөсүнө акырындык менен. Мен мисалы 3 күндө бир хатым кылам. Кээде 4 күндө, кээде 5 күндө, кээде 6 күндө, кээде 7 күндө. Сабагыма жараша да, мисалы бияка сабагыма келдим, азыр 2 күндүк эмемден калып атам азыр мисалы. Кээде жолдо, кээде жатып алып, кээде отуруп алып окуп жеткирип коем. Сиз мисалы жаттаган сүрөңүздү кайтарап окуй бериңиз. Кайталап окуй бериңиз. Абдан сонун суроо болду. Ыйык Рамазан айы келатат. Рамазанга даярдан алда турабы? Былтыркы Рамазанды сиз канча сүрө менен чыгарып бердиңиз? Мага былтыры кат жазышкан, чалышкан, мен 4 эле сүрө билем. Ушу 4 сүрө менен тарабаны тарта берейинби? Тарта бер дедим. Алдыга карап сүйрөй бер 4 сүрө менен. А эми былтыры деле бир эски куртка менен жүргөн 4 жыл эски куртка менен жүрбөйт да. Чот эскирип калды го деп быйыл сөз түрдө алат да. Эмнеге ошол эски куртка менен жобосо эски нам менен эле жүрө бербейсиз? Курсак үчүн этмей жебесек, оозуна шилекейим куюлуп калды деп өзүбүзгө аракет кылабыз дагы. Куранга келгенде чококтук кылып коебуз. Быйылкы Рамазан былтыркысы менен сүрөнү көп жаттагандыгыңыз менен, көп кайрымдуулук кылгандыгыңыз менен, көп кечиримдүү кылгандыгыңыз, көп зыярат кылгандыгыңыз менен айырма берсин. Быйыл көбөйтүп койдуң сүрөнү, көбүрөөк жаттаң. Рамазанга даярдык десе, бир согум союп алсак бе дегендер бар. Согум союп, тузлап койсомбу? Жок. Рамазанга даярдык эт, май, чай, нан жана башка нерсе менен эмес. Руханий даярдык керек. Кур'ан барактап окуп калыш керек, хадис жаттап калыш керек. Былтыры Рамазанда мен китеп барактап окуй албадым. Быйыл башкача окушум керек, башкача өтүш керек Рамазан деп даярданын көбүрөөк. Куран окуп жатканда азанды укса токтотуш керек. Сөзсүз түрдө. Куран окуп жатканда азан айтылды дегиче так токтош керек. Куран токтоп калыш керек. Азан угуш керек, азанды кайталап айтыш керек. Союз учурундагы коммунист адамдарыбызга динге баш ийүүсүнө дуа кылып бериңизчи. Аллах баарыбыздан ыраазы болсун. Аллахым дуа кылабыз албетте иншалла. Аллах буларга инсаф, хидаят берсин. Туура айтасыз. Ассаламу алейкум. Жүрөк көтөртүп аштап балдарды ошентсе ширк эмеспи? Аштап дейсизби? Апаптаппы же? Аштап, Я, аштаган не? Кирнелеп деген, киренелеп деген. Жүрөк көтөртүү деген, мен ойлопмун жүрөк көтөрүү дегенди эки аягын жогору кылып, башын ылдый кылып алып, силксе жүрөк ордуна түшүп калат деп. Андай эмес экен көрсө. Жүрөк түшүп калууну мага бирөө жакында түшүндүрдү. Мурда мен китептен окуп кичине эметтим эле. Адам баласы өтө катуу корккондо, эсиңиздерде болсун. Ошондуктан
бал жаш баланы алдынан чыгып чочута коюп аркы берик болот го. Анан өмүр бою эле ити болуп, арып болуп, мул болуп, анан ошентип ори берет да. Адам баласы ушунчалык катуу корккондо жүрөк түштү деген ал ошол жүрөктөн бүт бардык организмге тарап аткан кан тамырлардын бирөөсү ушунчалык жооноруп катыйт экен, ичегидей болуп. Анан мына улам безди түшүнөбүз, без пайда болуп, анан адам баласы ичкен ашын сиңире албай, же ичи токтобой, же ичи катып, ар кимге ар кандай таасир этет экен да. Ушуну жүрөк түшүү дейт экен. Мен жакында уктум ушуну. Бир врачтан. Устаз ушундай жүрөк түшүү дегенге сиз кандай карайсыз дегенде, сиз айтыңчы десем, ушуну айтып берген ынандым. Анан ушуну кантет десе, аны эки тараптан дарылаш керек дейт. Биринчиден дем салыш керек, анткени мен билем, жин адам баласына өтө балит жүргөндө кирет, ушуну бир билгиле. Адам баласына жин өтө балит жүргөндө кирет. Арак ичип жүргөндө, жуунбай жүргөндө, жанабатта мисалы, эркек мисалы аял мисалы жыныстык катнаштан кийин жуунбай жүрө берсе, мисалы аялдар хайз нифастан кийин жуунбай жүрө берсе, эркектер мисалы ихтиламдан кийин жуунбай жүрө берсе, жин биринчи кирет. Андан кийинчи десе өтө катуу корккондо кирет, чочуганда. Андан кийинчи десе өтө катуу кубанганда кирет. Анан адам баласы оорусун, жыйынтыгын башка нерседен издеп жүрө берет да. Жин орун ала берет, отуктараша берет, канга сиңип калат. Жүрөк көтөрүү деген өзү динде бар. Аны эч кандай мындай бир ширкке айлантпай эле, дем салып, ошо врачтардын айтканын кылып, тажрыйбалуу адамдар менен сүйлөсө болот. Эмнеге дебейсизби? Мисалы, биздин бабаларыбыз, аксакалдар, апалар деле, аталар деле айтат го, айды карап туруп, жаан-чыл болот окшойт деп коет. Алар айды карап эле сүйлөй берет үчүн, жаан-чыл болот окшойт деп. Бул баягындай божомол, тапырка, божомол деп коет го. Пайгамбарыбыз сахабалар менен келе жатты. Жолдун боюнда 4 аяк мынтип чыгып, кызылачтан жогору жагы жамылып, баштары кошулуп жабылып, 4 аяк алмашып жатты мынтип. Ар кандай эле адам жаман ойлойт да, ай атаң балиттер деп. Анан баары эле пайгамбарды көргөндө ыңгайсызданып, бири-бирин тиктеп, биякты карап калды эле. Пайгамбар ээрчип келе жаткан бир кексе аксакал токтоп мынтип карап туруп, мынау таман, мынау тамандан болуп эсептелет деди да. Ой тоба, карап деп, мынау таман, мынау тамандыкы болуп эсептелет деди. Кичинекей таман да, мисалы. Чоң тамандыкы деди да, анан пайгамбар күлүп туруп, кайерден билдиңиз деди. Сызыгынан деди. Ойготкула деди эле. Баласы үшүп калганда атасы кучактап жаткан экен. Кара, баштарын көрбөй туруп, таманындагы сызыктан анын баласы экенин билип атат. Божомол да ушул. Бул тажрыйба. Пияздын кабыгы калың болуп калса, ай чалканча жатып калса деген, куду ушундай мисалы божомол тажрыйбалар ал дурус динде. Ошол сыңары деп атам, жүрөк көтөрүү дагы ошондой тажрыйбалуу инсандар болсо, дурус, мейли боло берсин. Анан баягындай көз ачтар угарып эле бир аягын тияка тартып, бир аягын бияка тартып, жипке байлап алып баса берсе болбойт да. Көз ачык адамдар менен качса болобу? Дурус эмес. Жөн мындай мамиле кылса болот, буюм алып, тууганың болсо дейт, Аллах разы болсун, ооба. Ал мисалы тууган катары катышасыз, мисалы тойго чакырасыз аны, тойго чакырса барасыз. Бирок анын айткан сөздөрүнө ишенбей ширк ал, Кудай сактасын. Чач тырмакты өрттөсө болобу? Адам баласынын денесинен чыккан нерсенин баары жерге көмүлүүсү сүннөт. Ошондуктан биз дараткананы казабыз. Адам баласы көз жумганда жерди казып, мүрзө кылып анан көмөбүз. Чачты дагы, тырнакты дагы бүт баарын жерге көмүлүшү сүннөт, бирок таза жерге көмүлүш керек. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Устаз, Аллах сизден разы болсун. Амин. Устаз, дуа менен сүрөнүн айырмасын дааналап айтып берсеңизчи дейт. Кунут дуа витр намазда окулуучу. Жакшы суроо. Дуа деген ал бенденин өзүнүн тандоо ыктыяры менен Аллах Таалага жалбаруучу сөздөр. Ар ким өзүнүн тилинде. Сүрө деген ал Аллахтын сөзү бизге түшүрүлгөн, Кур'андагы сүрө. Ал эми сиздер баягы бир түшүнүккө калыптанып калган нерседен мен сиздерди чыгаргым келди. Кунут дуасы бар. Билесиздерби кунут дуасын?
Kunut duaсын адамдардын көпчүлүгү, дээрлик 99% адамдар намазда витр важипте гана окулушу керек деп түшүнүшөт да муну. Мисалы мен kunut duaсын дайым үйдө бирөөлөргө дуа кылганда, өзүмө дуа кылганда, Аллахумма инна настаинук ва настагфирук ва ну'мину бик ва натаваккалу алейк ва нусни алейка ал-хайр нешкурук ва ла накфурук ва нахлау ва натруку ман яфжурук. Мен дуа кылам ушуну колумду көтөрүп алып. Бул дуа кадимкидей. Ал kunut дуасы витр важипте гана окулсун, башка жерде окулбасын деген жери жок. Бул дуалардын эң мыктысы каймагы. Угуп туруң. Аллахумма инна настаинук. Аллахым биз сенден жардам сурайбыз. Ва настагфирук. Сенден кечирим сурайбыз. Ушундайбы? Ва настагфирук. Ва ну'мину бик. Аллахым биз сага иман келтирдик. Ва натаваккалу алейк. Сага сөйөнөбүз. Ва нусни алейкал хайр. Сага дайым жакшылыкты гана мактап жеткиребиз. Нашкурук. Ва ла накфурук. Аллахым биз сага рахмат айтабыз. Ыраачылык билдиребиз. Том моюндук кылбайбыз. Күпүрлүк кылбайбыз. Сонун дуа да. Bunu dua kılgıla, namazların ayağında dua kılgıla, tamaktan keyin dua kılgıla. Öte sonun dua. Erkeklerдің аманатқа бекемдігі, аяллардың милдеті деген тема екен. Мен бұйырса, атайын сол өрікті Хотор айылынан маңа берілген ескертме деп, мен эми Бишкекке барғанда бұл жөнінде жөн ғана камераға сөйлеп сабақ шығарам. Біліп қойыңыздар, бұл өріктіліктердің темасы деп қоям. Бола ошентсем. Анан ошентип сиздерге өрүктүү айылы Кыргызстанга таанымал болот. Керек болсо дүйнөгө таанымал. Өрүктүү Хотор айылынын темасы деп коебуз. Бола ошол? Иншалла. Мага берилген суроолор негизи бүттү. Аллахым разы болсун.